Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин демилгеси менен транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети өлкөдө санариптештирүүнү өнүктүрүүдөгү Жогорку Кеңештин ролу темасындагы форум өткөрдү. Иш чаранын максаты жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга, мамлекеттик кызматтардын тейлөөсүн жана сапатын жогорулатууга багытталган. Дүйнө коомчулугу башоту менен санариптештирүүгө кирип бараткан маалда андан артта калуу абдан опурталдуу. Анткени бүткүл дүйнө туташып турган желеге илинбей бөлүнүп калуу өлкөнүн экономикалык, социалдык жактан өнүгүүсүнө коркунуч алып келет. Демек, санариптештирүүдөгү Жогорку Кеңештин ролу деген маселеге Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин өзү демилгечи болуп отурганы бекеринен эмес. Жогорку Кеңешти санариптештирүүнүн негизги максаты иштин ачыктыгын жана натыйжалуулугун жакшыртуу, ошондой эле Жогорку Кеңештин иши менен байланышкан чечимдерди кабыл алуу ылдамдыгын арттыруу болуп саналат. Жарандык коомдун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен ачык жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу үчүн Жогорку Кеңештин веб-порталы түзүлгөн. Маалымат үчүн айтып кете турган болсок, Жогорку Кеңеште электрондук документ жүгүртүү 2012 жылдан башталган. Жарандык коом менен натыйжалуу аракеттенүүнү камсыз кылуу үчүн Жогорку Кеңештин веб-порталы түзүлгөн. Анда депутаттардын өмүр баянынан тартып мыйзам чыгаруу процессинин жүрүшүнө чейинки Жогорку Кеңештеги кыбыр эткен иш-аракеттердин бардыгы камтылган. Бирок мына ошол жетишкендиктер менен токтоп калууга болбойт. Ал үчүн санариптештирүүдө алдыга озуп бараткан өлкөлөр менен кызматташууну бекемдөөнүн орду чоң. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Кореяга болгон иш сапары маалында мына ушул жагдайда сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү да бекеринен эмес. Чынында санариптештирүүнү бир жерге токтоп калбай, өркүндөтүп, өнүктүрүү, ыраттуу улантыла берүүгө тийиш. Жалпысынан Кыргызстанды санариптештирүү жарандарыбыздын жашоо шарттарын жакшыртууга, мамлекеттик башкарууну жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн зор мүмкүнчүлүктөргө жол ачаары бышык. Ошондуктан ушул багыттагы иштерди токтотпостон жакшырта беришибиз керек деп баса белгилеп кетким келет. Албетте, санарип мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү ыкчамдатууга, эл аралык соода экономикалык кызматташтыкты тездетүүгө, калктын жашоосун жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүүгө жарамдуу күчкө айланууда. Айрыкча элибиз үчүн, мамлекет үчүн санариптик трансформация өтө маанилүү жана актуалдуу. Өнүгүү кадам таштоодо биргеликте иш алып баруу жана аны Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого алынып, демилгенип туруусу сөздүн түз маанисинде мактоого татыйт. Ошондуктан учурдан пайдаланып, ушул форумду өткөрүп жатканыңыздар үчүн Кыргыз Республикасынын президент Садыр Нуркожоевичтин жалпы министрлер кабинети атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыркы учурда бул маселеге айрыкча басым жасалып жатканына карабай, Кыргызстан санариптештирүү боюнча болгону 81-орунда турат. Анткени санариптештирүү деп жылдап айтылып келген менен, ага чындап киришкенибизге аз гана убакыт болду жана жылыштар бар. Була оптикалык байланыш линиялары тартылып жатат. Азыркы жалпы узундугу 41,5 миң километр түзөт. Алар интернетсиз жашоо жок. Анын сапаты, ылдамдыгы өтө маанилүү. Эл аралык рейтинг боюнча Кыргызстан уюлдук байланыштар боюнча Борбордук Азия регионунда 1-орунду ээлейт. Санариптештирүүгө мыйзам чыгаруу бийлигинин өзгөчө көңүл буруп отурганы абройлуу эл аралык уюмдар тарабынан да жогору бааланууда. Кыргызстандагы ПРООН бул улуттук форумга Жогорку Кеңештин санариптик трансформациялануу жайылтууга, өнүктүрүүгө жана тездетүүгө иш тартибине койгондугу үчүн биз ПРООНду өтө чоң сүйүнүп турабыз. Бул иш чара фундаменталдуу прогресске жол ачат жана анын натыйжасында эффективдүү Жогорку Кеңешти иштетүүгө, эффективдүү демократиялык диалогту элдер менен түзүүгө шарт түзөт. Калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган мына ушул өңдүү иштерди колдоого даяр экендиктерин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү да белгилеп өттү. Можно ожидать, что эпоха глобальной цифровизации и управления привнесет много положительных изменений, а именно принцип открытости,
принцип эффективности, принцип новаций. ОБСЕ, будучи крупнейшей региональной межгосударственной организацией, активно поддерживает усилия и инициативы государства, направленные на улучшение качества жизни граждан через совершенствование цифровых технологий. Андан соң санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов жасалып жаткан иштер туурасында кеңири маалымат берди. Коопсуз шаар, санариптик аймак, санариптик экономика, электрондук өкмөт долбоорлору ишке ашып жаткан. Эң негизгиси ишти алга жылдырууга укуктук негиз бере турган санарip кодекси иштелип жатканы маалым болду. Ошону менен катар эле шайлоолорду өткөрүү, анын ачык айкындуулугун камсыз кылууда Жогорку кеңештин аракети да жемиштүү болгонун белгилей кетүү ашыктык кылбайт. Жогорку кеңештин ролу, таасири, салымы абдан чоң болгон. Бүгүнкү күнү шайлоо реформасы улантылып атканына байланыштуу ошол ролу дагы эле чоң болуп келе жатат. Форумдун жүрүшүндө катышуучулар тарабынан ар кандай суроолор берилип, сунуштар айтылды. И башка дүйнөлүк практикада да колдонуп келген. Бул мектептерде вечерний классы для родителей деп уюштурса, компьютерди колдонуу гана эмес, азыр дагы ошо толтура, ошо электронный сервистерди кантип колдонуш керек, жеке маалыматтарды кантип өзүлөрү сакташ керек. И үчүнчүсү бул родительский контроль. Санарип сабаттуулук жок болуп атат да. Ушул боюнча силер семинарларды, тренингтерди, ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарын, социалдык сеттерди пайдаланып, ушул багытта иш алып барышыңыздар керек да, тынымсыз. Чынында бир катар кызмат көрсөтүүлөр кирип атат санарип аркылуу, бирок ошону көпчүлүк колдонгонду билбейт, ошого киргенди билбейт. Анан өзү көпчүлүк кирбей туруп, билбей туруп, анан кийин бизде ошол нерсе жок деп эсептешет да. Шайлоолорду адилеттүү өткөрүүдө электрондук добуш берүүнүн мааниси чоң. Сиздер жана электрондук добуш берүүнү киргизебиз деп атпайсыздарбы пилоттук долбоор менен? Ошону элге түшүндүрүү иштерин кандай багытта жүргүзүп атасыңар аны? Биз Самаркандыкта атайын ушу санариптик билим берүү борборунда ачтык жакында. Барып жолугушуп жумуш жүргүзүп атабыз. Ошондой эле чет өлкөдө жүргөн ушул айылдагы тургундардын уюмдары менен дагы байланышып, күнүгө түз байланышка чыгып, алар менен дагы иштеп атабыз. Жакында ушул санариптик өнүгүү министрлиги менен бирдикте 2 мобилдик группаны Москвага жана Нижний Новгородко дагы жиберип атабыз. Ал жердеги жарандар менен жанагы булуттук колтамга берүү үчүн, түшүндүрмө иштерин жүргүзүү үчүн. Санариптештирүүнү өнүктүрүүдөгү Жогорку кеңештин ролу туурасындагы форумга катышкандар санариптештирүүнү өздөштүрүүгө болгон ынтызарлыгын көрсөтүштү жана дүйнөлүк коомчулуктан артта калбоонун зарылдыгын белгилешти. Ал эми Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарынын алкагында мыйзамдык укуктук базасын бекемдөө аркылуу санариптештирүү мейкиндигине кеңири жол ачуу максатын көздөйт. Кыргызстан акыркы бир нече жылдан бери санариптештирүү багытында баратат. Бүгүнкү күндө чоң да, кичи да долбоорлор ишке ашты, бирок негизги иш алдыда. Жогорку кеңеш тарабынан санариптештирүү жана электрондук башкарууну өнүктүрүү чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу максатында бир канча ченемдик укук актылар кабыл алынды. Жыйынтыгында айтылган сунуш пикирлерди ичине камтыган резолюция кабыл алынды. Эл добуш берип шайлаган депутаттар ар дайым шайлоочулардын көйгөйлүү маселелерин чечүүнүн аракетин көрүп келишет. ККМ тууралуу көп суроолор болгондуктан министрлер кабинетинин бир катар жооптуу министрлери чакырылып, Жогорку кеңеште салык кодексин кызуу талкууга алышты. Мыйзам долбоорунун негизги багыттары төмөндөгүлөрдү кантып жатат. Биринчиси, Баткен жана Ош областындагы куралдуу кагыштан жабыркаган субъекттердин салык карыздарын кечүү. Экинчи, товарды, жумуштарды, камсыз кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан түшкөн жылдык каражатты 8 миллион сомго чейин болгон кассалык аппаратты колдонуу талаптарын жооп берген чакан ишканалар үчүн мөөнөтсүз салык төлөмдөн бошотуу. Биз жана лотерея деп баягы чекти кайра алган боюнча лотерея өткөрүп атасыздар. Эми ал 50 000 кишиге ойнотулса, ал болгону бир 5 000 киши гана катышып атат да. Мындай чоң бир глобалдуу бир кадам жасалбай атат. Ошого мен сунушум, Даниил Жорж, жана бир чекбек деген бир маданият киргизбейсиздерби? Айтайын дегеним ошол эле жанагы сот операторлорду бияка кошуп,
ошолор аркылуу мисалы жөнөкөй жаран товар ала турган болсо, чегин чыгарып, отчетун берип койсо, ага бир мүмкүн единица катары бир пайызын берип койсуздарбы? Биз сунуш бердик эле ушул жанагы ломбардтар, акча алмаштыруучу пункттарга кошулуп калыптыр. 1-6 болуп. Мейманканалар, отелдер. Ошону биз жана санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрүнө кошсок 0,8 кылып деп бир сүйлөштүк эле да. Ооба, ошол боюнча оюңар кандай болуп атат азыр эми? Мынага салык кодексине кирбептир азыркыда. Кийинкиде карайбызбы же кандай кылабыз эми? Ооба, кийинкиде карайбыз. Жанар Кубанович, бул сиздин сунушуңуз жана Марлен Абдрахмановичтин да сунушу болгон, комитетте талкуулаганбыз аны. Азыр негизи эле бир эле мейманканаларды чыгарып кетиш негизи саясатка туура келбейт. Ошон үчүн эмки этапта толугу менен эмени имущественный налогду карап чыккандан кийин ошол ставкаларын кайра карап чыгайлык. Оборот 100 000 сомго чейинки кандай болду салыктар? Мурда 0,5 эле. Азыр жок, ал 100 миллион тууралуу мини рыноктарга киргиздик, жана дүңүнөн жүргүзгөн сода ишкерлерге, анткени жанагы наразычылыктар жана 100 миллионбу же 100 000 сомдой? 100 миллион, 0,1% менен 100 миллион сомго чейин порог. Бул канча пайыз болуп атат? 0,1% менен. 0,1. Мурда 0,5 болчу. Ооба. 0,5тен 0,1ге түштү да ошондо, 4,2% менен. 4,2% менен болчу. 4%дан 0,1%га чейин түшүрүп атабыз. Азыркы күчүндө туруп турган кодексте 4,2%. 334 берени акциздик товарлардын тизмеги боюнча. Ошондо таттуу дам берүүчү же дам жипар-жит берүүчү заттар камтылган суулар, анын ичинде минералдык жана газдалган суулар кирип кетип атат. Ошондо 336 беренеге ылайык акциздин баасы 1 литрге 100 сом. Менде мындай суроо да, дюшес, буратино, лимонад, минералдык суулардын баасы кандай болуп калат? Байти, кысыгата, жалбат, акциздин баасы 1 литрге 100 сом болуп калса, 25 сом лимонад турган аз 125 болуп калабы? Шуну тактап бересиздерби? Элвира Жолдоковна, бул предел, негизи 100 сом бул предел. Ар бир акциздин өзүнүн өйдө жагы бар, бирок калган акциздары өкмөттүн чечими менен кабылданат. Азыркы күндө алардын акцизи 2 сом. Бизнес является важным элементом экономики, и его успех зависит от эффективной работы государственных и судебных органов. Для эффективного функционирования экономики необходимо оперативное реагирование на проблемы и сложности бизнеса. А для этого, я считаю, надо предусмотреть возможность внесения изменений в налоговое законодательство как минимум 2 раза в год. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Макул 63, каршы 1, бар 64, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Чойбеков менен Элдар Сулайманов тарабынан жаштар жана билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорлору сунушталууда. Эл өкүлдөрү бул ирет коомдук талкууну талас жергесинде өткөрүп, жергиликтүүлөрдүн сунуш пикирлерин угуп келишти. Белгилей кетсек, буга чейин 2 мыйзам долбоорлору Бишкек, Ош шаарларында кенен талкууланган. Мыйзам долбоорлорунун келечекте бере турган натыйжасы тууралуу демилгечилердин ырастоосун кийинки видеодон көрө аласыздар. Бир нече депутаттардын демилгеси менен демилгеленип жаткан жаңы мыйзам жөнүндө сөз болот. Билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам. Ошол сиздер менен атайын ошол областка келип, сиздер менен чогуу биргеликте ошол мыйзамды талкуулап, сиздерде кемчиликтер болсо, ойлоруңуздар, сунуштарыңыздар болсо, өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү оозуңуздардан угуп, ошону мындай кеңири талкуулап кетейин деген максатта келип отурабыз. Эгерде Кудай буйрса бүгүнкү күндө ушул мыйзам иштеп өтүп кала турган болсо, ал өтөт. Себеби дегенде жакында дагы жаңы дайындалган министр ушул биз сунуштаган мыйзамды колдоп, өздөрүнүн мыйзамын артка тартып, ушул биздин мыйзамды, депутаттар демилгелеген мыйзамды колдойбуз деген ниетин айтты. Бул жерде мына ПТУ боюнча айтып кетсе, эң негизгиси бул финансалык эгемендик да. Ошол өзүңөр тапкан акчаңарды өзүңөр иштете ала тургандай кылып, ошол жерде мыйзамда биз киргизип атабыз. Андан тышкары дагы ал жерде Бактыбек Каныбекович айтып кеткендей, мына ваучерный система, бул ваучерный система жалпы эле мына мектептерге биз сунуштап атабыз. Ошол боюнча дагы силер өзүңөрдүн ойлоруңарды айтсаңар,
Менин сунушум ошол лицейлердин, профтех лицейлердин базасын көтөрүш керек. Эркиндик бериш керек да бизге. Эркиндик берсеңер эптеп аракет кылып выживать этебиз. Өкмөттүн оозун карап отурбай. Бүгүнкү күнү мына мен Талаш шаарында жайгашкам. Менде питание деген жок, техника деген жок, подсобный жок, жер жок. Но выживать этип атабыз. Бизди соц развитие, бизге ишкамсыздоо борбору менен алака түшүп, ушу жумушу жокторду эптеп окутуп, контракт менен бияктан окутуп эптеп выживать этип атабыз. Орто кесиптик билим берүүгө ОРТ менен кабыл алынат деп жүрөт да. Эми менин оюмча орто кесиптик билим берүүгө ОРТ бир аз эртерээк го дейм. Анткени ОРТ бул 11 класты бүткөн балдар үчүн. Биз 9 класстын балдарында алабыз да. 9 класстын балдарында ОРТ эмне болот? Жаңы закондо деле ушу аккредитацияны мен ойлоп ушу билим берүү министрлиги эле өзүнө алып өтсө кандай болот эле дейм да. Анткени частныйлар өткөндөр алардын суммалары аябай бизге кымбат болуп кетти. 200 миңге чейин жетип кетип атат. Биз дагы жаңы мыйзамга сиздердин сунушуңуздарды көйгөйлөрүңүздөрдү киргизгенге аракет кылып деп сиздер менен баарлашып отурабыз да. Ошон үчүн азыр калып калган, баягы айтылбай калган, ичиңиздерде калып калган сырлар, ойлор, пикирлер болсо кат жүзүндө да берсеңиздер болот. Аны дагы бериңиздер. Биз да карап ушул мыйзамга толук кандуу ушул сиздер иштетип кете турган мыйзамын чыгарып берсек, баарыбызга жеңил болот. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жаштар калктын 24% түзөт. Бул өтө жогору көрсөткүч. Биздин жаштар ар дайым жигердүү, мобилдүү жана чечим кабыл алуу процессинде активдүү катышып келишет. Ошондой эле кайраттуулугу, сабырдуулугу жана активдүү жарандык позициясы менен өзгөчөлөнүп турат. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ушул жаштарга жакшы көңүл бурулбай келатат да. Республикалык бюджетте мынакей 8 миллион сом эле жылына каралат да. Анын баардыгы мынакей региондордо эмес, ушул Бишкек шаарында чоң-чоң шаарларда калып, башка региондорубузга жетпей атат да. Ошон үчүн мынакей биздин жаңы ушул жаштар жөнүндө мыйзам долбооруна силердин ушул сунуш пикирлериңиздерди эске алып, силер менен дагы бир мындай бетме-бет отуруп баарлашайын деген максатта келип отурабыз. Ушул азыркы редакциясын Талаш чергесине келип, мына Талаштын жаштарына мүмкүнчүлүк түзүп берген ушу биздин депутаттарга албетте биз ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде ар бир жаштардын өкүлдөрүнүн ойлору угулуш керек. Ушул жерде ушул мыйзамыбыз кандай кабыл алса, келечекте ушул мыйзамдын иштеши да ошого жараша болот деп мен эсептейм да. 30 жаш эмес 35 жаш кылыш керек да. Анткени дегенде мына жаш ишкер дегенде чүлүк бул 30 жашка чейинки курак деп көрсөтүлөт да. Анткени айлам келе баары бюджетке такалат акчагачы. Анан өкмөт тараптан да акча каражатына келгенде жашты 5 жашка 35 эмес 30 жашка чейин кыскартабыз деген ой болуп калышы мүмкүн деп атам да. Ошон үчүн сиздерден сураныч 35 жаш кылсаңыздар. Биз дагы азыр мына быйыл 36-га чыгам. Бак өзүмдү жаш деп сезип турам да, 35-тен деп. Сиз да туура айтып кеттиңиз, мына 35 жашка чейин деп. Чыныгында ошол мировой практикада 35 жашка чейин экен. Бирок тилекке каршы биздин кичине ошол бюджетибиз тартыш болгондуктан ошол 30 жашка деп азыр киргизип атышаттар да. Ошондуктан эми буну дальнейшем көрөбүз дагы. Эми депутаттар, урматтуу депутаттар кандай деп чечишсе, ошондой кылып чыгарабыз да биз. Акча менен чечилиш керек деген түшүнүк менен жашаган жаштарыбыз көп. Кызматка келиште дагы, жанагы депутат болушта дагы, жок ошол механизмдердин баарын басып өтө тургандай, мисалы мыйзамды талдаганды билген жаштарыбызды алып чыга турган болсок, бул жакшыраак түшүнүктүү бермек. Силерди активдүү болгонго чакырам. Мына силердин катарыңарды жаштар да толуктасын. Силер да тарткыла жаштарды. Кечке эле спорт деп жүрө бербей, билим берүү жаатына да аракет кылайлы. Мына Азамат Кудай буйрса, мына жаштарды окутуп үйрөтүп атат. Сыртка окутайлы, мен канча силерге сунуштап атам. Жакшы балдар болсо бергиле окутайлы, Бишкектен окутайлы, башка жактардан окутайлы деп атам. Мына силер активный болуп неметсеңер, биз мына даярбыз. Ушул жана башка жаңылыктар биздин кеңеш KG сайтыбызда камтылган. Парламент радиосун угуп, YouTube'дагы Жогорку кеңеш деген баракчабызга жазылууга чакырабыз. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта.